Бул хадис Тирмизиде келген. Кээ бир алымдарда сөздөр бар, бирок Шейх Альбани хадис хасан деген, кээ бирлер даиф деген болсо да, бирок мааниси туура, көп тармактуу келген мухаддистерде. Жалпысынан хадис хасан деген. Бул хадисте Абу Хурайрадан келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мин хусни исламил мар таркуху ма ла я'ни." Адамдын исламынын чырайлуу, жакшынакай болушунун ага тиешеси жок нерселерди ташташы деп келген. Адамдын исламынын жакшы болушунун үчүн ага тиешеси жок нерселерди ташташы деп келген. Будан эмне белгилүү болот? Адамдын исламы чырайлуу болот экен, кээ бир адам толук болот экен, кем болот экен, орто болот экен. Адамдын акыбалына жараша, кандай ал исламын карманат, ошого жараша исламы чырайлуу болуп кете берет. Адамдардын акыбалына жараша даражалары болот экен. Ошон үчүн мусулман адам эмне кылыш керек? Муну билгенден кийин динин толук кармаганга, исламы чырайлуу болуштукка умтулуш керек. Жана ошондой эле ар бир исламын кемтик кыла турган, бошото турган, алсыз кыра турган, кемите турган нерселерден оолак болуш керек. Хадисте таркуху ма ла я'нихи дегенде, ага тиешеси жок нерсени таштоо дегенде, шейх айтат, динин алсырата турган нерселерге адамга ал өзүнүн мурдун же өзүн бир жака салат. Өзүнө тиешеси жок, же ал жактан ал адис эмес, же ал даярдалган эмес, же ал шарият тарабынан дагы, адамдар тарабынан дагы, же ал муктаж эмес, же андан эч ким талап кылган жок, же ал жактан ал адис эмес. Мына ушундай нерсеге мурдун салып деп коет кыргызда. Ар жакка мурдун салгандар, же башын салган. Мына ошондой тиешеси жок жака кирдиби, анда бул исламы кемей берет, Алла сактасын. Ошондон адам дайыма караш керек дейт. Ушул нерсеге мен азыр сүйлөсөм, же ушуну жасасам, же башымды салсам, мурдумду салсам пайда барбы? Же мен жүктөлгөнбү? Же менен талап кылынганбы? Же мен муктажмынбы? Деп карап көрүш керек. Ошон үчүн алымдар дайыма айтат, бир нерсе кыларда көргүлө дейт. Эки нерсе бар да. Же сенен талап кылынганбы? Же ал сага пайда барбы? Эгерде адамдар ушул хадиске эле амал кылганында, дейт алымдар айтат, канча деген фитналар, канча деген зычуулар, жамандыктардан оолак болмок. Көп бали, адамдын башына түшкөн бали өзүнө тиешеси жок, ага пайда бербеген, андан талап кылынбаган, ал муктаж болбогон, шариятта талап кылбаган нерселерге адамдар башын киргизип алат. Же дүйнөсүнө пайда жок, же акыретинде пайда жок. Анан балени бара башталат. Бул сөздөрдө болот, абалдарында, мамилелеринде, кылган амалдарында, керек болсо алымдар айткан ойлорунда да. Кээ бир нерсени адамдар ойлонот, келечекте мен мындай кылсам, ана мындай болуп калса, тигиндей болуп калсам эмне болот? Ошентип деле бирөөлөр ушуп кеткендер бар. Ойлонуп, ойдун артынан сөз келет. Жаман ойлор, жаман күмөндөр, сөздөр. Ошон үчүн исламыбыз чырайлуу болсун десе, адам дайыма караш керек. Бул нерседе мага пайда барбы? Мен муктажмын? Менен талап кылындыбы? Акыретиме, дүйнөмө пайда барбы деп сүйлөгөн сөзүндө да. Мына ошондон көп адамдар жанагынтип любопытный деп коебу, ашыкча нерсеге кире берет адамдар. Суроолордо да болсун дейт, жашоодо, илимде, жүрүм турумда адамдарда. Мына ошентип көп балелердин үстүнөн чыгат дейт. Ошон үчүн дагы бир пайдадан адеп ахлак деген эмне? Адеп ахлак ушу Алла Тааланын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, адамдарга зыян бербей, дайыма пайдалуу иш менен кылган ишиңизде сооп үстүндө жүрөсүз, күнөөдөн арылып жүрөсүз. Адамдарга Аллах Таалам көргөзгөндөй жакшылык жол менен мамиледе жүрө бересиз. Адеп ахлак. Ошо алымдар адеп ахлактын чырайлуу мамиленин ушул 4 хадистен таркаган дейт. Эгер ушул 4 хадис адамда болсо, алхамдулилlah, ал адам дайыма жакшылыкта жүрөт. Мына ошонун бири ушул хадис кирет. Адамдын исламынын чырайлуу болушу алга тиешеси жок нерсени ташташы деген. Экинчи хадисте ачууланба деген пайгамбар алейхиссалату вассалам 3 жолу айткан. Ачууланба деп. Үчүнчү хадисте кимде ким акыретке, Аллахка, акыретке ишенген болсо, жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын деген. 4-нчү хадис болсо, жаңылбаса толук имандуу боло албайт, өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалабаганча деп. Анан көп балелерди, жанагы ызычууларды, уруш талаш жаңжалдарды карасаңыздар, ушунун биринен келип чыгат. Же адамдын ачуулангандыгынан, же адам оозунан туура эмес сөздөрдү сүйлөйт,
же болбосо өзүнө тиешеси жок нерсеге кирип кетет. Ашыкча сөз, ашыкча мамиле, ашыкча анын тиешеси жок, пайдасы жок нерсеге. Же болбосо көрө албастык, ич тарлык кирет, өзүнө калган жакшты башка бирөө каалабай. Мына ушунун биринен келип чыгат да, Алла сактасын. Анан балелер чыгат. Ушул 4 хадисти жаттап алыңыздар. Ушуга амал кыла турган болсоңуз, альхамдулилля, көп жакшылыкта жүрөсүз. Себеби адеп ахлактын туу чокусунда жалпы адеп ахлактар, жакшылыктар ушу 4 хадистен таркаган деп айтат. Мына ошонун бири бүгүнкү өтүп аткан хадисибиз. Мен хусн ислам мартарку мала, яни исламдын чырайлуу болушуна ага тиешеси жок нерсени таштоо деп. Андан кийин дагы бир маселелерден, пайдалардан бул хадистен. Биринчиден айттык, адамдын исламы ар кандай болот экен. Бирөөнүкү кемтик, бирөөнүкү алсыз, бирөөнүкү орто, бирөөнүкү толук. Ал ошондой эле адамдын ыйманы деле. Өйдө болот, ылдый болот, орто болот. А ыйман эмне менен көтөрүлөт? Ыйман ушул сооп иш менен, жакшылык менен, ибадат менен көтөрүлөт. Ыйман эмне менен түшөт? Ыйман ошол эле күнөө менен, бузук иш менен, жалкоолук менен, ибадаттан алыстоо менен түшөт. Кудум ошондой эле. Ошондой эле адамдын таштаган, кээ бир нерсени таштоо менен да адамдын ыйманы көтөрүлөт. Бул жерде ташташы дейт еште. Таштоодо эң чоң нерсе эмне турат десе, күнөөлөр. Ошону эстеп калалы, күнөөлөр. Адам канчалык күнөөдөн оолак болуп, күнөөнү таштаган сайын ошончолук жакшылыкта жүрө берет. Күнөө адамдын баленин башаты. Бүт жакшылыкты тосо турган нерсе бул күнөө. Күнөөнүн айынан адамга жалкоолук келет, ныксыроо келет, шалдыроо келет. Бүт васвас келет, шайтан келет, күнөө жамандыктын башаты. Мына ошон үчүн берде эң биринчи адамга тиешеси жок күнөөнү таштоого, оолак болууга. Таштоодун башында эле эмне турат десе, исламыбыз чырайлуу болсун десе, таштоодо биринчи күнөөлөр турат. Мына күнөөлөрдү таштоо менен адам исламы толук болот экен. Ошондой эле күнөөлөрдү таштоонун үстүндө исламыбыз чырайлуу болгондо сооптордун адамга жаздырышында эбегейсиз. Же болбосо бир гана Аллах таалам билет. 10 сооптон баштап 700 эсеге чейин жазылууда. Мындай чыкканда сооптор аябай топ-топ болуп жазылышка себепкер болот деген алымдар. Эмнеге? Себеби хадисте бар: "Ида ахсана хадукум ислама, факуллу хасана ямалуха туктабу би ашра амсали иля 700" деп келген. Эгерде силер исламыңарды толук кармай турган болсоңор, жакшы чырайлуу кармай турган болсоңор, ар бир кылган жакшы амалыңарга 10дон 700 эсеге чейин соопторду алат. Айрыкча жахилияда жүрүп келип, исламга кирип келгенден кийин, исламы чырайлуу болсо, ушунун үстүндө көп соопторду алат. Жана ошондой эле биз айттык, арам нерселерди, макрухтөрдү, пайдасыз нерселерди таштоонун үстүндө адамга болгон көп жакшылыктар бар. Бул дагы пайдалардан. Адамга тиешеси жок дегенде жанагын эле сиз эреже катар караңыз. Бул нерсе мага пайда береби? Бул нерседе мен сүйлөөгө муктажмынбы? Же бул нерсени менден талап кылындыбы? Деген нерсени алда койсоңуз эле, бул хадиске амал кылуу сизге картинка көрүнүп калат. Бул жерде дагы алымдар айтып атат, пайдасыз сөздөрдүн баары кирет. Пайдасыз сөздөрдүн баардыгы сага тиешеси жок нерселер. Себеби адам баласы кыямат кайымда эң көп күнөөнү ушу тили менен алып келет. Ал эми оозундагы чыккан сөздөрдүн ар бири пайдасы бербейби? Муну ташташ керек. Анда адамга тиешеси жок нерсе. Тилин иреттей турган болсо адам, ашыкча пайдасыз нерселер таштай турган болсо, дайыма жакшылыкта жүрөт. Ошон үчүн Хасан аль-Басринин сөзү бар: Аллах таалам кайсы бир кулунан каардуу экенин, ага же ачуусу тийип турганын, же Аллах таалам андан назарын алып салганын бир белгиси, ал адамды өзүнө тиешеси жок нерсеге таштап коюшу дейт. Көрүңүз, кайсы бир адам сүйлөгөн сөзүндө, жүрүшүн туруунда, кылып аткан ишинде пайдасыз нерсе менен алек болуп жүрөбү? Аллах сактасын, бул жакшылык эмес. Аллахтын назары андан көтөрүлүп калгандан белги дейт. Адам коркушку сүйлөгөн сөзүбүздө, кылган мамилебизде, жүрүм турумузда дайыма жанагыны карап жүрөлү. Таштоонун артында адамдын 3 нерседе таштоого бекем көңүл буруш керек. Тилинде жанагы ушак жаман сөздөр адамдага. Анан жүрөгүндө бул көрө албастык, ичтарлык, кек сактоо, жек көрүү адамдар болгон. Мындай жаман ооруларды жүрөктөн чыгарып таштабанда. Анан денесинде адамдын зыян берүүчү нерселер. Ушунун баарын таштоодо бул дагы ушул хадисте камтып кетет.
исламы чырайлуу болушту. Айтып атпайбы, өзүнө тиешеси жок адамга эмне жүктөлгөн мойнунда. Мына ошо менен алек болгон сайын сиздин исламыңыз чырайлуу болот. Мусулман адам эмнеге жүктөлгөн? Буйрукту аткарууга, тыйгандан тыйылууда, жакшылыктын үстүндө жүрүүдө, жакшылыкта жарышууда. Ошол эле Куранда Лукман сүрөсүн билесиздер, дагы пайдалардан. Ошол асарларда келет, Лукманды Аллах Таала мактаган, анын даанышман экендигин, анын осуяттарын Куранда сүрө кылып эскерген. Баласына берген осуятын. Ошол Лукмандан суралганда да, сиз ушундай даанышмандыкка жетишиңизге негизги сырыңыз эмне дегенде, ушул сөз менен жооп берген. Өзүмө тиешеси жок нерсе менен алек болбочумун эле. Бул деген сөз караган, сүйлөгөн сөзүндө, кылган мамилесинде. Бул мага пайда береби? Менден талап кылынганбы? Мен буга муктажмынбы? Пайдасы барбы? Жокпу деп сүйлөгөн сөзүн, кылган амалын санаган. Кылардан мурун ошону караган, иреттеген, тартиптеген. Мына ушул сыры болгон экен. Китептерде алымдар эскеришкен. Жана ошондой эле кайсы бир адам ийгилиги аз, ийгиликте жүрө албай, алсырап, көңүлү бир нерсеге, жакшылыкка тартпай, жалкоолонуп жүрсө билсин дейт. Бул дагы өзүнө тиешеси жок нерсе менен алек болуп калгандын бир таасирлеринен дейт. Адам карап көрсө, кээде ошо пайдасыз нерсе менен алек болгон сайын жүрөгү алсырайт. Акыры барып ушул азгырыкка түшүп, жакшылыктан кур калат. Ибадат иштерге умтулбай баштайт. Муну ар бир адам ушулда түшкөн адамдар билет. Эстеп көрсөңүз, айрыкча бош убакытты короткондор, кур сөз менен сүйлөшүп узак убакыт отургандар, пайдасыз нерселер менен алек болгондор, айтты, тигил, бул деп сүйлөй берип, анда баш ооруйт, тил ооруйт, денеси чарчайт, ибадатта кылгысы келбейт. Себеби эмнеге? Себеби ошончо убакытты ал өзүнө тиешеси жок. Тиешеси жок деген сөз пайдасы жок деген сөз. Ушуну түшүнөйлү да. Адамга тиешеси жок деген пайдасы жок. Же сооп албайсың ал нерседен. Же Кудайдын буйругун аткарбайсың ал нерседе, сүйлөгөн сөзүндө. Жөн эле пайдасыз сөздөр. Балким ал пайдасыз нерсенин бардыгы барып күнөөгө топтолот. Жалкоолукка, ныксырууга алып барат. Мына ошентип барып адам алсырагандай ийгиликсиздикте жүрөт. Убактында, жашоосунда, мамилесинде, үй бүлөсүндө береке азаят. Андан ары таштоо дегенде дагы пайдаларын туугандар. Эстеп калайлы. Сөз эле эмес бул жерде. Сага тиешеси жок нерсени таштоо дегенде сөздөр камтылат, амалдар камтылат, анан адамдын мээсиндеги ойлор да камтылат. Пайдасыз ойлорду, кээ бирөө баягы Аллах Таалам жөнүндөн келечекке жаман ойдо, кедейликтен коркуп, ар кандай ойлорго бата берет. Келечекке болгон коркунучтан. Мунун баары Аллах Таалам жөнүндө жаман ойлор. Муну шайтан ушундай кедейлик менен, жакырчылык менен, ар кандай коркунучтар менен адамдын оюна васвас салып коркутат да, адам кээде ошо менен алек болуп, же зикир кылбай отурган жеринде, же жакшылыкты, Курандарын кайталабайт. Ошентип эле сарсанага батып, ойго батып, ар ойдун башын бир ойлоп, ошентип стресс, депрессия, нерв, намазда турса да ою талада. Ушунун баардыгы ташташ керек, мындай ойлош керек. Ушулардын баарын ойлой берсем, кээ бирлер артты козгоп ойлойт, алдагы пайдасыз, аны кайтарып келе албайсың. Кээ келечекти ойлойт, алдагы пайдасыз, ага чейин жашайсың бир Кудай билет. Адам ар бир күнүн ойлош керек. Адам ар бир күнүнүн баласы болуш керек деп коет. Эртең турдуң, багымдатты окудуңбу, эртең зикирди кылдыңбы, күнүндө аз болсо да Куранды окудуңбу, аз болсо да ушу илимге болгон насибиңди убакыт бөлдүңбү, моюнда милдетиңди, үй бүлөңө болгон жоопкерчиликтериңди аткардыңбы. Мына ушул нерселер менен адам алек болуш керек. Моюнда жүктөлгөн ишти мына сайын талап кылган. Бирөөлөр келишим менен бир жерде иштеп атат. Убагында барып, моюнда милдеттерди аткарып атабы? Бүт сага тиешелүү болгон иштер көп. Сөздөр да көп. Зикирлерин кыл, Кураныңды оку, туугандарыңды акыбалын сурап, чалып сура, балдарыңа убакыт бөл. Сүйлөй турган сага тиешелүү көп сөздөр бар. Кыла турган сага көп амалдар бар. Мына ушул нерсе менен мусулман адам эгер алек боло турган болсо, алхамдулилля, берекелүү, жакшылыкта жүрөт. Ал эми өзүнө тиешеси жок нерселерди башын, мурдун сала турган болсо, Кудай сактасын, көп баленин үстүндө жүрө берет. Ошон үчүн бул жөн эле эмес туугандар. Жашоодо ийгиликте жүрөм десеңиз, 4 кайдис бар сыр. Мына ошонун бири ушул.
деп түшүнүңүз. Көздүн карегиндей сактап кое турган, үйүңүздө дайыма эстеп кала турган 4 хадисти ушул адеп ахлакта ачууланба, өзүңө тиешеси жок нерсе менен алек болбо, кыретке Аллахка ишенсең жакшы сөз сүйлө, сүйлөй албасаң унчукпа, жана өзүңө каалаган жакшылыкты башкаларга каала. Ансыз толук иман болбойсуң деп. Мына ушу 4 хадис бүт адеп ахлактын негиздери десе болот. Анан ар бир чыккан бали, бир фитна, ызы чуу, жана алсыроо, берекенин жоголушу карасаңыздар эле ушунун биринен болот. Же адам ачууланган үстүнөн көп балелерге түшөт, туура эмес сөздөр сүйлөйт. Же болбосо өзүнө тиешеси жок нерселерди сүйлөп алат, кирип алат. Анын моюна жүктөлбөгөн. Көрдүңөр, бу жерде шейх айтып атат, ихтисас болбогон деген сөз. Кээ бир адамдар ошо бир маалыматты так билбей деле сүйлөй берет. Ошол жактан же ал адамдан талап кылынбаса деле. Мисалы, алымдар сүйлөй турган нерсеге кирип алгандар бар. Же болбосо ал жактан башка адистери бар өзүнүн. Бул чала була угуп алып ал жакка кирип кеткендер бар. Мына ошентип көп ызычуулар келип чыгат деп шейхтер, Шейх Солих Фаузан айрыкча китебинде нерсени көп эскерткен экен. Бүгүнкү күндө фитналардын көбү ушу мусулмандар өздөрүнө тиешеси жок, моюнда жүктөлбөгөн, пайдасыз нерселер менен алек болуп калгандыктан көп балелер, ызычуулар, фитналар келип чыгат деп. Мына ошондой эле үй бүлөдө аял да ордун караш. Балдарына убакыт бөлүп атабы, үйдөгү аманатты аткарып атабы, үй бүлөсүнө ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берип атабы. Мына эркек дагы ар кимис өзүбүздүн моюнубузга жүктөлгөн нерсе менен алек болуш керек. Мына ушул нерседен чыгып кеткенде гана пайдасыз нерсе менен адам алек болуп баштайт. Мурдун ар жакка салып, ар жакка убакыт кирип баштайт. Ушул нерсени шайтан каалайт. Алла сактасын. Ошон үчүн туугандар, баарыңызга бул эскертүү 40 хадистин 12-синде келген. Мен хусн ислам мар таркуху ма ла яъни деген адеп ахлактын жашоодогу ийгиликте жүрүүнүн сырларынын бири болуп саналат. Иманыңыз кандай өйдө ылдый болгонса, мындай эле жакшылык менен иман көтөрүлүп, жаман амалдар менен иман түшкөндөй эле адамдын исламы да ушундай. Исламыңыз чырайлуу боло берет, адеп ахлагыңыз өсө берет, кээде түшө берет. Канчалык өзүңүзгө тиешелүү болгон нерсе менен алек болгон сайын ошончолук исламыңыз чырайлуу болуп өсө бересиз. Канчалык өзүңүзгө тиешеси жок нерсе менен алек болгон сайын ошончолук иманыңыз да түшөт, исламыңыз да калсырап кете берет. Дайым эле амал кылуу менен гана сооп жазылбайт экен, кээде таштоо менен дагы сооп жазылат. Күнөөлөрдү таштоо, пайдасыз нерселерди таштоо, бүттүгү адамды алаксыта турган, муктаж болбогон нерселерди таштоо, ушуга да адам даражасы көтөрүлүп, иманы өсүп, исламы чырайлуу болуп, убактында берекелүү болуп, жакшылыкта адам жүрө берет. Бул боюнча негизи сахабаларда, табиинде асарлар көп, аябай көп. Көп жакшылыктарды камтырган. Кыска эле токтолук. Асарлар аябай көп. Адамдын өзүнө тиешеси жок нерсени таштап жүрүүдө канча жакшылыктар бар. Мен санап берде топ-топ чакан брошюра катар чыгарып коеюн деп топтогонман бир 40-50 пайда таптодум да. Керек болсо адам мудрый болом деп атпайбы келер. Данышман болгум келет. Мына ушул хадисте ушул сыр дейт. Мудрый болом десең, парасаттуу, акыл эстүү, картайганда да бир берекелүү адам болгум келет, жакшылыктын үстүндө жүргүм келет десе эле, адам ушул нерсени тараза катары алдында алсын деп айтыптыр алымдар. Мындай чыкканда мурунку сахаба табииндер сөздөрүн санаган. Азыр ушул сөз сүйлөсөм мага эмне пайда бар? Ушул маалыматым такпы? Ушул сөзүм сүйлөсөм орундубу? Ушул жерде айтсам болобу? Деп ойлонуп анан сөздү сүйлөшкөн да. Эгерде жүрөгүңдүн оңолушун каалай турган болсоң, сөздү азайткын, сөзүңдү санагын, сага пайдабы, зыянбы карагын деген ушундай сыяктуу насыяттар өтө көп айтылган.